Азаттык радиосу Rainbow коомдук фонду менен биргеликте «Сынбайм» деп аталган аудио баяндар сериясын сунуш кылат. Адамдар менен көп сүйлөшпөйт да. Өзүмдү жалгыз сезем. Мен азыр 15 жаштамын. 1 жашымда ВИЧ оорусу жугуп калды. Мен сестра болушты жакшы көрөм. Лекин уруксат жок менге. Дарыгерлердин шалакылыгы менен наристе кезинде ВИЧ илдетин жугузуп алган кыздар балакатка жетишти. Алар көйдөнгө толгон арманы менен бөлүшөт. Доктор боламын дегим келиапты, лекин дей албайм. Бирөөлөр мага боор ачып жардам бергиси келип атса, бул мага жакпайт. Алар тагдырдын сыноосуна баш ийип отурууну каалашпайт. Мен чамсамайм, асыныстыям, кахламайм. Мен эч качан сынбаймын. Сөзсүз кыйынчылыктын аркасынан жакшы күндөр болот. «Сынбайм» деп аталган баяндар сериясын Азаттык радиосунан, Азаттык ЧК.org сайтынан, социалдык баракчалардан жана подкаст платформалардан тыңдаңыз. Арман менен үмүттүн ортосундагы кыялдар. Мен досторум жок да, негизичи. Жалгыздык жакшы көрөм өзүм. Сиз Азаттыктын «Сынбайм» деп аталган баяндар сериясынын алкагында кезектеги уктурууну тыңдай баштадыңыз. Бул берүүдө бала кезинде дарыгерлердин шалакылыгы менен ВИЧ жугуп калган, азыр өспүрүм курактан өтүп жашоодо ордун табуунун аракетинде жүргөн кыздар тууралуу айтып берем. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Негиз мен дайыма ыйлап турам, анан адамдар менен көп сүйлөшпөйт да. Ошого өзүмдү жалгыз сезем. Бет маңдайымда олтурган бул кыз ыйлабаганга, өзүн мага алсыз кылып көрсөтпөгөнгө аракет кылууда. Чындыгында анын көзүнөн эле күчтүү кыз экени байкалып турат. Менин атым Үмүтжан. Мен 14 жаштамын. Мен ошо 2006 жылы 6 айлыгымда Нокат районунун балдар ооруканасында ВИЧ инфекциясы жуккан мага шприц аркылуу. Кайсыл эмеден кийин, врачтан кийин так билбейбиз. Эч кимдики белгисиз да ким жугузганы. 6 айлыгымдан бери ВИЧ менен жашап келиптирмин, бирок аны билбептирмин. Мен слабый болуп, кальций жетишпей, ушундай сабактардан да артта калып кыйналып келдим, бирок сабактардын отличницамын. Жалаң бешке окуймун. Сүрөт жакшы тартамын. Солгон күлдөрдү болуп турган адамдарды көп тартамын. Билбейм, мындай өзүм ичимдеги нерсени сүрөткө түшүрөм да менчи. Керки ушундай касиеттүү адамдар бар, ичиндеги нерсесин кагазга жазуу аркылуу түшүрүшөт, же болбосо адамдардын айтышат. Мен айткым келбейт, жазгым келбейт. Анан өзүмдүн ички нерсемди ошо сүрөткө түшүрүп коем да. Ан жеңилдеп калган. Мен өзүм бизнеске өтө кызыгам. Кичинемен бери бизнес болуп төрөлсөм керек эле. Атам дагы бизнес эме кылат, бизнесмен алектенет. Үмүтжандын бизнес-вумен болуу кыялы чексиз. Ал үчүн азыртадан даярданып, англис тилин жана математиканы тереңирээк үйрөнүп атат. Албетте анын кыялдарын угуу мага өтө кызык. Бирок мени кызыктырган дагы бир суроо бар. Ал өзүндө ВИЧ илдети бар экенин качан билген? Үмүтжанга адистер дарты тууралуу 11 жашында айтышыптыр. Ага чейин ата-энеси СПИДке каршы уюмдардын адистери менен чогуу бир канча жылдар бою аны даярдап, Ысык көлдөгү атайын лагерге барып, ВИЧ статусу жөнүндө ачык айтып беришкен экен. Мукаддас деген эже бар болчу. Ушундай бир блокнотко вирус, инфекция, анан человек деп туруп ошону кыргызча которуп, кыргызча сайып болот деп эме алган. Болду, мен ошол менен ооруп келмин да дедим да. Анда эгер мен ВИЧ менен оорусам, мен ушундай оору акыбалда болуп калбайм. Эмнеге мен 6 айлыгымдан бери жашайт экенмин, эмнеге өлүп калбадым деп эме кылдым. Майли деп өзүм уверен болдум. Значит, ошол мен ооруп экенмин, Кудай ушул сыноо берип коюптур, чыдаш керек деп жүрө бердим. Ошо азыр өзүмдүн кыялдарым үчүн, өзүмдүн келечегим үчүн аракет кылып, англис тилин окуп жатамын. Бизнес жаатында кызыганмын. Азыр ошого аракет кылып, курстарда окуп эме кылып атамын. Мисалы, бизнеске кызыкканда келечекте кандай бизнестерди жасагың келет? Үй, жер алып сатып, машина алып сатып, машина сатып аткам. Ошондой кылайын деп атам. Анан ошол жактан ушундай өзүм акча таап,
акчам көп болуп эметкандан кийин Кыргызстанга ушундай авто машина жасоочу бизнес ачайын деп атамын. Автомобиль жасай турган. Мындай карасам, мына алгебра жана англис тилин үйрөнүшүм керек. Алгебра себеби акча болуп аткандыктан акчаны санаа жакшы үйрөнүшүм керек да. Анан англис тили бул Америкада окуш үчүн керек, жана да башка мамлекеттер менен общаться этиш үчүн, община түзүш үчүн тил керек болуп эсептейм. Үмүтжан ишкерлик менен азыртадан эле алектене баштаган, журнал сатыптыр, эжеси шурудан жасаган буюмдарга кардар таап, кирешеден өзүнө тиешелүү бөлүгүн да алып жүрөт. 20 жылдан кийинки тагыраагы 34 жашындагы жашоосун мындайча элестетет. 34 жашымда мен уже чоң болуп, өзүмдүн машинам, анан Кыргызстанда башкача элестетем да менчи. Негизи кыялда менин келечектеги жолдошум да ушундай бизнеске кызыккан адам болсо экен депчи. Себеби келечектеги жолдошум ошондой болсо көз компанияларыбызды, бизнестерибизди бириктире салам. Анан ошентип Кыргызстанга ушундай бизнес ачып, чоң үйлөрдү салып, имараттарды салып, фермаларга окшош нерселерди салып эме кылсак болот. Кыргызстанда көп кооз жерлер бар, дарактар бар, бирок жайлоолор бар, бирок аларга тийишпейбиз. Наоборот, биз мындай кургак эчтек эме кылган жерге болот го, ошол жерге имараттарды салып, жайлоолорду кайра мындай жашыл нерселерди кайрадан ошол жактан өнүктүрүбүз келип атат. Үмүтжанга жана башка ВИЧ илдети жуккан бир топ өспүрүмдөргө Оштогу Рейнбоу коомдук фонду өзүн өзү өнүктүрүү жаатында түрдүү тренингтерди, психологиялык жардамдарды уюштуруп келүүдө. Мен өзүмө ишенемин, мен эч ким капа кыла албайт. Анан капа кылганга акылары деле жок. Себеби олор мени капа кылган чакта деле мен алар түшүнүшпөйт баары менин ордуна болгон эмес, мен басып өткөн жолду басып өтүшкөн эмес, ошого түшүнбөйт. Көңүл бурбаймын ага. Азыр ушул айтарым, бийлик алмашууда бизди карап, бизге ушундай эметип коюшунчу, ушундай бардыгы жылат ошондо бардыгы 382 адамга 2006-2007 жылдары жууптур да. Ошол 382 адамга бирден үй берип койсо жакшы болот эле да. Бизге берилген акча 3000ге гана зорго жетет, 3000-4000ге гана зорго жетет. Анысы дагы мындай ооруп калсак дары бир нерселерге кетет, кийим-кечектерге кеткени ошентип жетишпейт да. Сиз Азаттык радиосунун «Сынбайм» деп аталган баяндар сериясындагы кезектеги уктурууну тыңдадыңыз. Бүгүнкү каарманым 14 жаштагы Үмүтжан болду. Ал 18 жашка толо элек, ошондуктан маектин алдында анын ата-энесинен жана өзүнөн интервью үчүн уруксат алганмын. Эске сала кетсем, 2006-2007 жылдары Ош, Жалал-Абад облустарындагы ооруканаларда дарыгерлердин шалаакылыгы менен 382 наристеге ВИЧ жугуп калган. Алардын айрымдары жашоо менен кош айтышты, көпчүлүк балдар кыздар чоңоюп, азыр балакатка жетип калган кез. Аларга мамлекеттен жөлөк пул, эл аралык уюмдардан республикалык СПИД бирикмеси аркылуу акысыз дары берилип турат. Кийинки уктурууда Үмүтжан сыяктуу дагы башка кыздардын баяндарын угасыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев.